Мен сіздерге YouTube'дан кантип монетизация жандырса болот ошол тууралуу айтып бермекчимин. Негизи монетизация күйгүзүш үчүн 1000 подписчик, анан 4000 саат просмотр керек. Ошондо гана монетизацияны жандыра аласыздар. 4000 саат деген эмне? Ошону кыскача айтып берсем бул жактан. Так. 1000 подписчик кылдык. 4000 саатты кандай түшүнсө болот? 4000 саат деген сөз бул минута менен айландырганда 240.000 минута. Эми муну кандай түшүнөбүз? Бизде бир канча видеолорубуз бар дейли. Мисалы 5 видеобуз бар. Бирөөсү 5 минута, 7 минута, 9, 7 минутадан болсун. Анан бизде подписчигибиз бар дейли. Биринчи подписчигибиз алгачкы 3 видеону көрдү. Алардын минутасы 3 минутасын көрдү. Мисалы 5 минутаны толук көрбөйт. 3 минутасын көрдү. 7 минутанын 4 минутасын ошентип отуп суммалаганда 11 минута көрдү дейли. Кийинки экинчи подписчик болсо 7 минута, 4 минута, 4 минута, анан 15 минута көрдү дейли. Үчүнчүсү болсо төмөндөгүдөй кылып көрүп туруп толук суммарына 8 минута көрдү. Кийинкиси болсо бир эле видеону көрдү, толук бойдон көрдү 7 минута. Эми ушунун баарын YouTube кошот дагы, мынакей 11ге 15 кошсо 26 болот, 26га 8 кошсо 34, 34гө 7 кошсо 41 минута. Башкача айтканда 1 саатта чыга элек деген сөз. Эгерде ушундай видеолоруңуз болсо, мисалы 5 мисалы 1 саатта просмотр боло элек. Бизге керек болот 4000 саат просмотр керек болот. Башкача айтканда просмотр менен айтканда жөнөкөй сөз менен 100 миңден көбүрөөк просмотр керек болот. 100 миңден көп. Бул өтө эле аз дегенде. Атак 150 миң просмотр болгондон кийин монетизация күйөт. Ошондой эле 1000 подписчиктен жогору болуш керек. Ошондо монетизацияны күйгүзө аласыздар. Кыргызстанда негизи монетизация күйбөйт. Ошондуктан биз аккаунт ачканда өзүбүз болсо Россияныкы менен ачып коюшубуз керек. YouTube'га киргенде сиздер баштан көрсөтүп берейин бул жактан. YouTube'га киргенде мынакей бул жактактан аватарыңарды басасыздар. Творческая студия деген бөлүм бар. Эгерде сизде компьютер эмес, телефондон видео жүктөп жатсаңыздар, анда Google'га киресиздер, youtube.com деп бул жактагы адрести жазасыздар дагы, анан чет жак жагында 3 чек режим ПК деген бар. Ошону бассаңыздар, компьютердук режимге которулат. Анан творческая студияга киресиздер. Так, эң негизгиси бул жактан каналыңардын странаны өзгөртүп коюшуңуздар керек. Кыргызстан менен эч качан монетизация күйбөйт. Даже вкладкада биякта жок болот. Настройки каналага киресиздер. То есть бул иземеске настройкинин өзүнө киресиздер. Мынакей творческая студия, андан кийин настройки. Анан канал деп жазылып турат. Каналдан биякта странага болсо өзүңөр Россияны көргөзүп коесуздар. Кыргызстанды көрсөтсөңүздөр, бул жактан монетизация деген бөлүм ачылбайт сиздерде. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей менде монетизация деген бөлүм ачылып турат. Бул жактан мынакей требования бул жакта жазылып турат. 1000 подписчик, анан 4000 саат просмотр. Меники 2999 подписчик, анан 4007 саат просмотр болду. Эми бул жактан мен заявка кетирсем болот. Заявка кетиргенде так. Бул жактан мынакей 3 шаг бар. 3 шагтын ар бирөөнү аткарабыз. Биринчи шаг партнерский программаны ар бирөөнү биз изучать этип чыгышыбыз керек. Начатты басалы. Бул жактан бардыгына эле галочка басабыз, принят кылабыз. Так, азыр менде интернетим жай болуп жатат бул жакта. Так, биринчи шаг аткарылды, эми экинчи шагты аткарабыз. Дароо эле сиздерде күйүп калбайт бул жактан аккаунтуңуздар, монетизация менен туташып калбайт. Ошондуктан монетизация жандыргандан кийин дагы где-то бир жуманын аралыгында күтөсүздөр. Так, AdSense'те бул жакта аккаунтубуз менде жок, азыр ошону да ачканды көрсөтүп берем. Так, у меня нет аккаунта басабыз, продолжить.
Так, азыр бул жактан болсо өзүбүздүн аккаунтубузду тандайбыз. Так, мен туура эмесче тандап алдым окшойт. Кайра бул жактан тандайын. Firefox'tu тандайм. Так. Бул жактан мынакей киргенде эле мынакей жанагы вкладкага киргенден кийин ушундай бөлүм ачылат. Так. Ваш сайт деп турат. Башкача айтканда өзүбүздүн каналыбыздын ссылкасын бул жакка ташташыбыз керек. Бул жактан жаңы вкладка ачайындагы кайрадан YouTube'га кирейин. Өзүбүздүн главный страницадагы ссылканы ташташыбыз керек. Бул жактан басабыз аватарды, мой каналды басам. И үстү жагында турган ссылканы баардыгын тең көчүрүп алам. Так, копировайтты басабыз. И бул жакка таштайбыз. Так, меники бул жак уже ташталыптыр. Сиздер ушул жакка таштайсыздар. Андан кийин бул жактан дагы эле басабыз. Так, страна AdSense'дин ичине уже регистрация болуп жатканда бул жактан өзүңөрдүн точный адресиңизди көргөзөсүздөр. Кыргызстандын кайсы булуң бурчунда болсоңуздар да ошону толук ойдон көрсөтөсүздөр. Так, мен бияктан Киргизияны тандайм. Так, мынакей бул жакта Киргизияны тандайсыз. Ал эми YouTube'дун ичинен болсо сөзсүз түрдө Россияны тандайсыздар. Так, бул жактарына маани бербейбиз. Кыскасы бул жактан галочканы басабыз да создать аккаунтту басабыз. 4000 саат толгондон кийин гана Google'да AdSense'ден учетка ачылат бул жактан. Так. Бул жактан окейди басалы. Так, эми бул жактарды толтурабыз. Тип аккаунта личныйбы же бизнеспи? Личныйды көрсөтөбүз. Так, имябызды жазабыз. Так. Ерлан. Так, первая строка адреса дегенге бул жактан өзүбүздүн адресибизди көрсөтөбүз. Вторая строка адресада болсо, ошонун эле улантысын көрсөтөсүздөр. Бул жакка болсо, мисалы, толук бойдон, мисалы, бияка странадан башкасын толук ойдон көрсөтөсүздөр. Мен мисалы бул жакка Бишкек деп эле жазып койсом болот. Так, вторая строка адресага болсо, ушул жерде улицабызды жазабыз. Мен жазам улица. Так, Радишева 36. Индекс болсо, өзүңүздөрдүн жакын жердеги почтаңардын индексин жазасыздар. Первая строкага болсо, баса айта кетчү нерсе, эгерде сиздер айылда жашасаңыздар, бул жактан сиздер областты көргөзөсүздөр. Мисалы, Ош область болсо, Ошская область деп жазасыздар. Андан кийин районуңарды жазасыңар ушул эле строкага. Андан кийин район, анан айылыңарды болсо экинчи строкага жазасыңар. Село деп туруп, айылыңарды, анан улица деп туруп, мынакей өзүңөрдүн улицаңарды көргөзөсүңөр. Меники Бишкек болгондуктан бул жактан эч нерсени көргөзбөйм. Так, индекс болсо, почтовый индексти көргөзөсүздөр. Бул жактан жаңы вкладка ачалдагы почтовый индекс деп туруп издейсиздер. Мисалы, Кара Суу районунда болсоңуздар, мынакей Кара Суу деп эле жазып коесуздар. Анан ошол айылдагы почтовый индекстер чыгат, мынакей. Эгерде кааласаңыздар, бул ссылканы болсо, бул сиз описанияга же болбосо комментарийден тапсаңыздар болот. Почтовый индекстер мынакей бул жактан турат. Айылыңарды мыяктан таап аласыздар, мынакей алфавит тартипте жайгашкан бул жакта. Мисалы, бул жакты көчүрөсүз дагы бул жакка таштайсыздар. Меники Бишкек болгондуктан азыр мен башка адрести көргөзүшүм керек. Так, меники болсо, меники Мурункумду издейин. Так, меники Бишкек. Так, Бишкек деп жазам. Бишкекте меники 001 дегенди тандашым. Так. Так, 720. Так, азыр мен көрсөтөм адрести бул жактан. Кыскасы мен могул жактан көрсөтө албай койдум. 720 001 меники почтовый индекс. Город болсо мынакей
мен бул жерден бир жерден жаңылып турмун. Могул первая строкага болсо мынакей Ошская область, мисалы Карасуйский район деп жазасыздар. Андан кийин улицаны болсо могул жактан көргөзөсүздөр. Улица кайсы улицада жашаганыңыздар көргөзөсүңөр, үйүңөрдүн номерин жазасыңар. Ал эми могул город деп турган жерге сиздер селодо боло турган болсоңуздар, село деп туруп, мисалы Кара Сууда кайсыл бир айыл боло турган болсо ошону жазып коесуздар. Так, номер телефона дейт, жазып коесуздар бул жака. Мынакей биякта Кыргызстандын желеги чыгып турат. Демек Кыргызстандын коду менен турат. Андан ары 0дон кийинки санды жазасыздар. Меники 502 300 339. Так, отправить басабыз. Так, выберите способ получения кода подтверждения дейт. Так, меники болсо текстовое сообщение кылалы. Так, получить код подтверждения. Так, код азыр менин телефонума келет. Так, телефонума келди, мага код 967 901. Так, отправить басабыз. Так, так, азыр болсо уже мен YouTube каналга келет экенмин, уже бул жак жагын мен толтуруп бүтүп турумен. Так, мынакей мен экинчи шагты бүттүм уже. Азыр бул жакта обновление болуп жатат. Выполняется дейт. Уже мен күтүшүм керек экен бул жактан. Бул шаг аткарылып бүткүчөктү мен күтөт экенмин. Андан кийин үчүнчү шагты аткарат экенмин. Ошо ойдон монетизация жанат экен. Бул бүткүчөктү мен күтүшүм керек экен. Эми экинчи шагты аткарылып бүттү. Буга болсо 4-5 сааттын аралыгында убакыт кетти. Эми үчүнчү шагга өзү автоматтык түрдө өттү. Эми үчүнчү шагтын аткарылышын күтөбүз. Так, үчүнчү шагтын аткарылышына где-то 10 сааттай убакыт кетти окшойт. 10 саат бүткөндөн кийин үчүнчү шаг өзүнөн өзү аткарылыптыр дагы. Дароо момундай вкладка ачылды менде. Уже монетизация күйдү деген сөз. Уже болду, канал акча табап баштайт. Андан кийин бул жактан эмнелерди кылып койсок болот. Так, на YouTube изучить информацию дейт. Бул жактан кантип иштеш керектиги тууралуу информацияны толук ойдон көрүп алсаңыздар болот экен. Так, болду, уже акча таап баштасак болот. Так, андан сырткары монетизация бул ошол рекламаларды коюп, андан кийин анан акча табасыздар. Андан сырткары ар бир видеоңуздарда ошондо рекламалар коюлуп берилет. Эгерде видеоңуздар 10 минутта жок, азыркы эреже боюнча уже 8 минут болуп калды. 8 минуттадан аша турган болсо, анда видеолорду настройкалап, то есть мисалы башына, ортосуна, аягына, ар кайсы жерлерине мисалы рекламаларды өзүңүздөр настройкалап койсоңуздар болот. Так, андан сырткары супер деп турат, супер стикери, то есть эгерде сиздер мисалы түз эфир кыла турган болсоңуздар, анда бул жактан эме деп коет, донат деп коет. Башкача айтканда, сиздерге адамдар мисалы 100 рубль которот дагы, анан комментарий жазышат. Комментарий жазганда алардын комментарийи мисалы башкалардыкы обычный комментарийлер кетип баратса, алардыкы мисалы көк цветте же болбосо жашыл цветте болуп өзүнчө бөлүнүп көрүнөт. И ошол үчүн алар акча төлөшөт. И аларга болсо өзүнчө жооп берип койсоңуздар болот. Ошону кылыш үчүн мынакей бул жактан попробовать кыласыздар. Так, бул жактан баардыгын эле принят кылабыз. Андан башка эч нерсе деле кыла албайбыз. Так, акырына чейин окуйбуз. Так, имябызды көргөзөбүз. Так, Эрлан. Так, электронный адрести көргөзөбүз. Так, мен өзүмдүн Gmail почтамды жазам. Так, компания дейт, то есть каналыңардын атын жазасыздар. Меники Airfox. Так, бул жактан галочка коебуз дагы, принятты басабыз. Болду, уже супер чат деген функция күйдү. Бул
өзүңүздөр эфир кыла турган болсоңуздар, ушул функцияны подписчиктериңиздерге эскертип, ушул функцияны колдонуп да акча тапсаңыздар болот. Ошойдо монетизацияны күйгүзгөндү үйрөттүм мен сиздерге толук ойдон. Эгерде видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, жана каналга атталып коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор боло турган болсо комментарийге калтырыңыздар. Ал эми телефон аркылуу жандырам дегендер болсо, сөзсүз түрдө телефонго Google аркылуу кирип youtube.com деп жазасыздар. Андан кийин 3 чекитти басып, бул жактан режим ПК дейсиздер дагы. Ушул болгон видеодогу аракеттерин баарын кылсаңыздар, монетизация сиздерде да жанат.